Рахмат, Алмазбек Ахунжанович, менин атыма бир нече каттар келиптир, ошол экөөсүн окуп берейин деп атам. Ошондо деген Суамбердиева 102-де 10 жылдан ашык жашаган жашоочулардын тийиштүү тех паспорты, ордери бар, бирок мыйзамдуу түрдө өздөрүнүн атына жаздырыш үчүн азыркы мындай талаптарга ылайык 20 жыл жашаш керек экен да. Эгерде кызматкер ордунан бошотулса же пенсия курагына келсе, мыйзам боюнча кызматтык үйдү, служебный квартираны бошотуп бериш керек экен. Арасында пенсионерлер бар. Ошентип ушул дарек боюнча үйлөрдү бошоткула деп азыр сырт эшикке кууп атышыптыр да. Бул бир мисал, экинчи ошондой эле мисал Панфилов 15 көчөсүндө соцфонддун өмүр бою соцфонддо иштеп келген адамдарды деген азыр эшикке кууп атышыптыр да. 2002 жылы соцфонддун төрагасынын буйругу чыгат. Ошондо жашоочулар менен Бишкек шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы турак жайды алуу укугуна ордер берүү боюнча, бирок ал аткарылбай келе жатат да. Эмнеге биз ушундай бир мамлекетке өмүр бою иштеген адамдардын мындай тагдырына балта чаппаш керекпиз, анан талаада калтырбаш керекпиз. Андан тышкары бүгүнкү күндө эми бүт мамлекеттик кызматкерлердин акыларын көтөрөбүз деп жакшы мындай ниет болуп атат жетекчилик жактан. Ошол эле учурда ар бир райондо военкоматтар бар да. Алар аскердик кызматка же мамлекеттик кызматка тиешелүү эмес экен. Ошондо жалпы баардык кошулуулар менен алган айлык маянасы эң көп дегенде 6,5–7 миң сомго эле жетет экен да. Ошол боюнча мындай маселени көтөрүп, тыкатык мен мындай карап текшерип көрүңүздөрчү, анан булардын да акылары көтөрүлүш керек. Өзгөчө кырдаал болгондо аскер кызматтагандай эле күзөткө алып кетишет экен да. Бул кызыктай ситуация болуп калып атат. Анан бул жерде мен ойлойм, сөзсүз түрдө көңүл бурулуш керек, анын акыларын карап бериңиздер. Андан тышкары бүгүнкү күндө коомчулукта эми бул чоң талкуу болот, мен түшүнөм, кээ бирөөлөр деген ата энелерине шылтайт, коомго шылтайт, бирок деген балдарды төрөп таштап кеткен убакыттар көп болуп атат да, учурлар көбөйүп атат. Ошол боюнча дүйнө жүзүндө ар бир роддом, оорукананын астында бэби бокстер деп коет да. Буну мен орус тилинде, анан же кыргыз тилинде билбейт экенмин. Атайы эми бир ошо бир турмуштун бир ошондой бир себеби болуп калдыбы, кыздарыбыз таштап балдарын деген мына жакында деген жаңы төрөлгөн балдардын денелери табылып атат да. Бул жөн эле таштап ушактан өлүп калган балдар болуп атат. Ошондуктан буга жеткирбеш үчүн мен ойлойм, атай ушундай ар бир оорукана, ар бир роддомдо бул цивилдүү мамлекеттерде болуп келген практика да. Ошондой бэби боксторду 30 жылдан бери биз буга келатабыз. Анан маселе көтөрүлсө эле тиги туура эмес тарбия берилди. Анан кыздарды тарбиялаш керек, бирок ошол эле учурда эмнегедир биз эркектерибизди, балдарыбызды тарбиялаганга бул маселени коомдо орчундуу болуп келет да. Рахмат.